Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. 7 класстын алгебра предмети боюнча кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Өткөн сабактарыбызда биз функция жөнүндө таанышканбыз. Бүгүнкү сабакта биз ошол функциянын бир түрү болгон сызыктуу функция жөнүндө таанышабыз. Жана ал функциянын графигин сызууну үйрөнөбүз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасын жазып алгыла. Бүгүнкү сабактын темасы сызыктуу функция жана анын графиги. Демек, мынакей функция бул эки өзгөрмөнүн арасындагы көз карандылыкты биз функция түшүнүгү менен берет экенбиз. Демек, эгерде эки чоңдун арасындагы же болбосо өзгөрмө менен белгилегенбиз, алар көз каранды эмес өзгөрмөнү x деп белгилегенбиз. Ал эми көз каранды, башкача айтканда x-тан көз каранды өзгөрмөнү y тамгасы менен белгилегенбиз. Демек, мындан айтсак болот, x жана y өзгөрмөлөрдүн арасындагы көз карандылыкты биз функция деп эсептесек болот экен. Бүгүнкү сабагыбызда биз ошол көз карандылыкта аныктаган функцияны, же болбосо ошол функциянын бир түрүн үйрөнөбүз. Ал бизге сызыктуу функция деп жогоруда айттык. Башкача айтканда, функциянын формулалык түрүндө берилүүсүн үйрөнгөнбүз. Жана силер экрандан көптөгөн функциялардын формулалык түрдө жазылуусун көрүп турасыңар. Бул жерде көз каранды эмес өзгөрмөнү x-ты башкача айтканда кызыл түс менен белгилеп жазгам, жана ошондой эле көз каранды өзгөрмөнү y-ты көк түс менен жазгам. Бүгүнкү темабызда ушул функциялардын, же болбосо ушул формула түрүндө берилген функциялардын ичинен кайсынысы сызыктуу функция экендигин аныктайбыз. Жана ал кандай түрдө берилет? Мына ушул сыяктуу көптөгөн суроолорго төмөнкү аныктама менен жооп беребиз. Анда эмесе аныктаманы жазып алгыла. Эгерде сызыктуу функция деп y барабар kx кошулган b түрүндөгү формула менен берүүгө боло турган функция аталат. Мында x көз каранды эмес өзгөрмө, k жана b айрым сандар. Демек балдар, функция сызыктуу функция болуусу үчүн y барабар kx кошулган b түрүндө берилүүсү кажет экен. Биз жогорудагы аныктаган, же болбосо көргөн көптөгөн функцияларды мен жазып көрөйүн. Жана ушул функциялардын ичинен кайсынысы сызыктуу функция экендигин аныктап көрөлү. Мына биз биринчи функцияны карайлы. Биринчи функциябыз y барабар 7x кошулган 2. Бул жерде бул функциябыз сызыктуу функция боло алабы деген суроого жооп издейли. Биринчиден, бул функциябыз x-тын даражасы биринчи даражада болуп турат. Демек, бизде y барабар kx кошулган b сызыктуу функциянын жалпы формуласында да x-тын даражасы 1 болуп турганын көрөбүз. Сызыктуу функциянын айрым бир учуру деп айтсак болот. Демек, сызыктуу функциянын тибине кошуп койсок болот. Жана ошондой эле экинчи функцияны карайлы. Бул бизге y барабар x квадрат минус 1 деген функциябыз. Бул функциябыз сызыктуу функция экенин аныктайлы. Анда биздин сызыктуу функциянын жалпы формуласында x-тын даражасы 1 болуп турганын көрөбүз. Албетте 1 жазылбайт, же болбосо көңүлдө деп алсак болот. Мындан биздин карап жаткан функциябызда x-тын даражасы 2 болуп турат. Мындан биздин сызыктуу функцияга дал келбей тургандыгын көрүп турабыз. Демек, бул сызыктуу функция эмес экен. Андан кийинки үчүнчү функциябызда y барабар минус 2x экенин көрүп турабыз. Бул сызыктуу функция экендигин аныктоо үчүн мен бул функцияга 0 деген санды кошсом, бул функция эч кандай өзгөрүүгө учурабайт. Ошондуктан мен бул 0 деген санды кошуп жазып алсам болот. Жана бул жерде жогорку биринчи функцияны аныктагандай, k барабар минус 2ге b барабар 0 болгон учуру деп аныктадым. Жана бул y барабар минус 2x функциясы сызыктуу функция экендигин аныктадык. Же болбосо сызыктуу функциянын түрүнө кошуп койсом болот. Андан кийинки 4-чү функциябыз, эгерде функциябыз кандайдыр бир санга барабар болуп калса, турактуу функция деп дагы айтылат. Бул функциябыз
же болбосо y барабар -5 деген функцияга мен төмөндөгүдөй көбөйтүндүнү кошуп койсом болот. Анда функция эч кандай өзгөрүүсүз калат. 0x деген көбөйтүндүнү жазайлы. Бул көбөйтүндү 0-гө барабар экенин билебиз. Жогоруда айткандай, эгерде функцияга 0 деген санды кошсок, функция өзгөрүүсүз калат дедик. Жана бул жерде силер байкагандай, b барабар -5ке, k барабар 0-гө деген сызыктуу функция экенин көрдүк. Демек y барабар -5 функциясы дагы сызыктуу функция болот экен. Андан кийинки функциябыз y барабар 1 бөлүнгөн x функциясы. Бул сызыктуу функция экендигин, же болбосо сызыктуу функция эмес экендигин аныктап көрөлү. Ал үчүн көз каранды эмес x өзгөрмөсүн карайлы. Биз карап жаткан y барабар 1 бөлүнгөн x функциясында x бөлчөктүн бөлүмүндө турганын көрүп турабыз. А биздин сызыктуу функция болуш үчүн x көз каранды эмес өзгөрмөсү бөлчөктүн алымында туруусу керек болчу. Ошол себептен биз бул функцияны сызыктуу функциянын катарына кошо албайбыз. Андан кийинки акыркы функциябыз бул y барабар x -5 деген функциябыз. Сызыктуу функция же сызыктуу функция эмес экенин өзүңөр ойлонуп көргүлө. Туура, бул сызыктуу функция. Анткени x'тин коэффициенти 1 бул жазылбайт. Анткени көңүлдө деп алабыз. Ошондуктан бул y барабар x -5 деген функциябызда k барабар 1ге, b барабар -5ке болгон сызыктуу функциянын бир учуру. Демек балдар, биз көптөгөн функциялардын ичинен сызыктуу функцияларны аныктадык. Мисал карайлы. Мынакей экрандан силер окуучуну көрүп турасыңар. Окуучу дүкөндөн 3 сомдо бир нече дептер жана 15 сомго калем сатып алыптыр. Сатып алынгандардын наркы дептелердин санынан көз карандылыгын формула түрүндө белгиледик. Демек балдар, окуучу дүкөнгө кирип 3 сомдон бир канча же болбосо бир нече дептер сатып алыптыр. Жана 15 сомго калем сатып алган. Демек, бул жерде ар бир алынуучу товарлардын баасы белгилүү болгондуктан, ар бир дептер үчүн 3 сомдон, ар бир калем үчүн 15 сомдон төлөөрүн билебиз. Демек, бул жерде окуучу сатып ала турган товарлардын ичинен канча дептер алуусу бизге белгисиз. Демек, биз ошол көз карандуулукту биз формула түрүндө жазып беришибиз керек. Бул көз карандуулук албетте функция экендигин түшүнүп турабыз деп ойлойм. Демек, мен белгилөө жүргүзөм, дептерлердин саны бизге белгисиз болгондуктан, аны мен x өзгөрмөсү менен белгилейин. Жана бул дептерлердин саны эч нерседен көз каранды эмес. Жана ошондой эле мен сатып алынгандардын наркын y өзгөрмөсү менен белгилейин. Бул дептерлердин санынан көз каранды. Ошол себептен мен y өзгөрмөсү менен белгиледим. Жана бул көз карандуулукту мен формула түрүндө жазып көрөйүн. Анда y барабар 3x кошулган 15 деген формулага ээ болдум. Бул жерде ар бир дептерди 3 сомдон алгандыктан мен x-ты 3кө көбөйтүп жаздым. Жана ар бир калемди 15 сомго алгандыктан 15 деген санды кошуп жаздым. Эми балдар, биз бул көз карандуулуктан биз формула түрүндө жазылуусун көрдүк. Жана y барабар 3x кошулган 15 бул функция болуп эсептелинет. Жана бул функция сызыктуу функция түрүндө көрүнүп турат десек болот. Эми балдар, биз бүгүн сызыктуу функция жөнүндө үйрөнүп жатабыз. Жана сызыктуу функциянын формулалык түрдө жазылуусун үйрөндүк. Функция түшүнүгүндө биз жакшы билебиз. Функция бул албетте берилүү жолдору боюнча 4 түрдө берилет деп айтып келебиз. Биринчиси формулалык түрдө берилет функция, жана баяндоо түрүндө берилет функция, ошондой эле таблицалык жана графикалык түрүндө функция берилет. Бүгүнкү карап жаткан функциябыз сызыктуу функция болгондуктан, анын формулалык берилүү жолу бул мынакей y барабар kx кошулган b түрүндө экендигин көрдүк. Жана ошондой эле баяндоо түрүндө бул сызыктуу функциянын биз жогорудагы көз карандуулукту камтыган кандайдыр бир учурду көргөздүк. Бул учурдун же болбосо бул мисалдын
баяндоо түрүндө жазылуусу же айтылуусу бул ушул сызыктуу функциянын баяндоо жолу болуп эсептелинет экен. Ал эми калган таблицалык жана графикалык жолдорун биз аныктай элекпиз. Келгиле балдар, ушул сызыктуу функциянын таблицалык жана графикалык жолун анықтайлы, же болбосо көргөзөлү. Жалпы эле айтканда, бул сызыктуу функциянын графигин сызып көрөлү. Анда мен конкреттүү түрдө сызыктуу функцияны алайын. Ал функциябыз y барабар 2x кошулган 1 болсун. Бул жерде силер баамдап жаткандай сызыктуу функция k барабар 2, b барабар 1 болгон учуру деп айтсак болот. А дегенде мен бул функциянын графигин сызуу үчүн функциянын маанилеринин таблицасын түзөйүн. Анда бул жерде x таблицаны көрүп турасыңар. Биринчи жолчодо x-тин маанилери жана экинчи жолчодо ага туура келген y-тин маанилерин жазабыз. Анда мен x-га конкреттүү түрдө 5 маанини алайын. -2, -1, 0, 1, 2 деген маанилери. Жана ушул ар бир маанилерди мен же болбосо берилген функциянын x-тин ордуна коёюн. -2 деген маанини берилген функциянын x-тин ордуна коюп турган болсом, анда y-тан -3 деген мааниси туура келет. Жана ошондой эле калган -1 деген маанисин койсом, -1 деген мааниси туура келет. 0 деген маанисин койсом 1, 1 деген маанисин койсом 3, 2 деген маанисин койсом 5 деген маанилери туура келет. Эми балдар, биз ушул таблицаны толтуруу менен биз сызыктуу функциянын таблицалык жолун алдык десек болот. Андан кийин экинчи мен табылган чекиттерди координаталык тегиздикте табып көрөйүн. Мына силер көрүп тургандай, бул координаталык тегиздик же болбосо декардык координаталык тегиздик деп айтсак болот. Алынган чекиттерди таап көрөйүн. Мына мен биринчи чекит x -2 болсо y -3 барабар экен. Ошондой эле экинчи чекитти таап көрөйүн. Жана үчүнчү чекит, жана төртүнчү, анан акыркы бешинчи чекиттерди таптым. Эми мен ушул табылган чекиттерди ирети менен туташтырып графикти алып көрөйүн. Демек балдар, мен ушул y барабар 2x кошулган 1 деген функциянын берилген маанилердеги таблицадан берилген маанилердеги графикти алдым. Жана бул жерде силер эмнени байкадыңар? Мен бул таблицада алынган маанилерде 5 маани алдым. Ал маани -2ден 2ге чейинки маанилер болчу. Албетте бүтүн маанилери. Демек, y барабар 2x кошулган 1 функциясынын аныкталуу областын чектеп алдым. Ал чектөө -2ден 2ге чейин болуп эсептелинди. Биз айтканбыз, функция эгер берилсе, аныкталуу областы берилбей жазыла турган болсо, анда ал функциянын аныкталуу областы -чексизден +чексизге чейин деп айтканбыз. Анда ошол аныктоодон кийин мен анда графиктин узаруусун аламын. Демек силер балдар, бул жерде эмнени байкадыңар? Берилген y барабар 2x кошулган 1 сызыктуу функциясынын графиги түз сызык болгондугун байкадыңар. Сызыктуу функциянын графиги түз сызык боло тургандыгын көрдүк. Албетте биз геометриядан билебиз. 7-класстын геометрия курсун окуп үйрөнүүдө эки чекит аркылуу бир түз сызык жүргүзүүгө болот деген түшүнүккө биз жакшы түшүнөбүз. Эми биз бул сызыктуу функциянын графигин эки чекиттин алып, ал графикте жаткан. Ал чекит аркылуу түз сызык жүргүзсөк, биз берилген сызыктуу функциянын графигин сызган болуп эсептелинебиз. Анда келгиле ушул жолду мен көргөзөйүн. Мынакей y барабар -x кошулган 1 деген сызыктуу функциясы берилди. Биз айткандай, ушул функциянын графигинде жаткан эки чекитти алып, ал чекит аркылуу график жүргүзсөк, ушул берилген функциянын графигин түзгөн болуп эсептелинебиз. Анда мен эки чекитин алып көрөйүн. X-тан 0 жана 4 чекитин алып көрөйүн. Анда ага туура келген Y-тан эмне? Y барабар Y-тан 1 деген чекитти туура келеткен. А эгерде 4 деген X-тан маанисин кое турган болсок, анда Y барабар -3 деген мааниси туура келеткен. Жана ушул чекиттерди мен
Геометриядан билгендей, горизонталдык тегиздикте чекиттин белгиленүүсү менен белгилейин. А жана Б чекиттери менен белгилейин. Биринчи чекит А чекиттин координаталары 0 жана 1, экинчи Б чекиттин координаталары 4, минус 3 экен. Эми ушул А Б чекиттерин координаталык тегиздикте жайланыштырып көрөйүн. Биринчи А чекитин табайын. X 0 болсо Y 1 экен. Экинчи мен Б чекитин таап көрөйүн. Демек ал аркылуу мен түз сызык жүргүзсөм, мен берилген сызыктуу функциянын графигин түзгөн болуп эсептелинемин. Анда эмесе балдар, сызыктуу функциянын графигин сызууну үйрөнүп жатасыңар. Демек сызыктуу функциянын графигин сызуу үчүн ал графикте жаткан эки чекитти табып, ал чекит аркылуу график жүргүзсөк, биз берилген сызыктуу функциянын графигин түзгөн болуп эсептелинет экенбиз. Демек балдар, эгерде сызыктуу функция y барабар b түрүндө берилип калса, b мында айрым сандар. Анда бул сызыктуу функциянын графиги абсцисса огуна параллель болгон жана ушул ординатадагы чекит аркылуу өткөн түз сызык болору белгилүү. Анда мисал үчүн, эгерде b барабар 5 боло турган болсо, анда биздин сызыктуу функциябыз y барабар 5ке барабар болот. Анда ушул функциянын графигин сызып көрөлү. Ал үчүн мен ординатадан 5 чекитин табам жана ал аркылуу түз сызык жүргүзсөм, мен y барабар 5 функциясынын графигин сызгам болуп эсептелинем. Эгерде b барабар минус 4кө барабар болуп кала турган болсо, анда y барабар минус 4 деген сызыктуу функцияга ээ болом. Жана ушул функциянын графигин сызсам, анда ордината огунан минус 4 чекитин табам, ал аркылуу түз сызык жүргүзсөм, y барабар минус 4 сызыктуу функциясынын графигин сызган болуп эсептелинем. Анда төмөндөгү график бул y барабар минус 4 функциясынын графиги болот. Анда эмесе келгиле балдар, жогоруда биз айткандай, сызыктуу функция бул жашоодогу көптөгөн көз карандуулуктардын албетте эки чоңдуктун аныктап турат деп айттык. Анда ошолго байланыштуу бир мисалды силер чыгарып көргүлө. Температурасы 10 градус Цельсия болгон сууну идишке куюшуп, ысытышкан. Суунун температурасы минутасына 1,5 градус Цельсиядан көтөрүлүп турган. Суунун температурасы Y-тын Цельсия градус менен, ысытуу убактысы X-тен минута менен болгон көз карандылыгын формула менен бергиле. Демек балдар, ушул айтылган баяндоо түрүндө берилген функцияны силер формулалык түрдө берүүңөр керек экен. Анда эмесе мен туура жоопту айта берейин, бул биринчи жооп туура экен. Y барабар 1,5 X кошулган 10 экен. Анда эмесе бул кантип келип чыкты, анда көрөлү. Демек балдар, сууну идишке куюшуп, аны ысытышкан. Албетте суунун баштапкы температурасы 10 градус болгон. Бул жерде силер байкап жаткандай, убакыт өткөн сайын суунун температурасы жогорулоодо. Бул жерде демек көз карандылык бар деп айтсак болот. Же болбосо функция аныкталган деп айтсак болот. Демек мен бул жерде суунун температурасын өзгөрүүсүн, же болбосо суунун температурасын y өзгөрмөсү менен белгилейм. Анда суунун убакытты мен x менен белгилесем, y барабар 1,5 x кошулган 10 деген бул функциянын формулалык түрдө жазылуусун алам. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Демек бүгүнкү сабакта сызыктуу функция жөнүндө сөз кылдык. Сызыктуу функция y барабар kx кошулган b түрүндө берилет экен. Жана сызыктуу функция айта кетчү нерсе, k жана b коэффициенттерине жараша сызыктуу функция бөлүнүп кетет экен. K 0-гө барабар эмес, b 0-гө барабар эмес болгон учурунда y барабар kx кошулган b түрүндө берилет экен. Эгерде k 0-гө барабар эмес, b 0-гө барабар учурунда y барабар kx түрүндө берилет экен. Жана ошондой эле k 0-гө барабар, b 0-гө барабар эмес болгон учурунда биздин функциябыз y барабар b түрүндө. Ошондой эле эки коэффициенттен 0-гө барабар болуп калса, анда биздин функциябыз y барабар 0 деген функция менен берилет экен. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакта сызыктуу функция жөнүндө кеп кылдык. Келерки сабакка чейин саламатта болгула.